Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Орусиянын Москва облусунун Звенигород шаарындагы мечитте 14 апрелдеги жума намаздан кийин Украинадагы согушка үндөгөн баракчалар таратылды. Бул тууралуу кыргызстандык мигрант Азаттыкка билдирип, бир нече сүрөт жиберген. Анын айтымында жума намаздан кийин мечиттен чыгып бараткан ар бир адамга баракчалар таратылган. Бирок мигранттардын көбү дароо эле ыргытып жиберишкен. Анын биринчи бетинде орус президенти Владимир Путин менен Сауд Аравиянын ханзадасы Мухаммед ибн Салмандын сүрөтү түшүрүлүп, Орусия ислам өлкөлөрүнө жардам берүүгө аракет кылып келгени жазылат. Ага улай эле балким мусулман элдери Орусияга жардам бере турган учур келгендир деген сүйлөм кетет. Буга чейин Орусиядагы мигранттарды Украинадагы согушка чакыруу активдешкени кабарланган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын бийлиги чет жактагы согуш аракеттерине катышкандардын жоопкерчилиги карала турганын эскертип келет. Булак Азаттык. Бирок каза таап, дагы экөө оор абалда. Токтогулда мугалимдер жол кырсыгына кабылды. Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Чокоев атындагы орто мектептин мугалимдери жол кырсыгына учурады. Бул тууралуу бүгүн 15 апрелде Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, жол кырсыгынын кесепетинен бир мугалим каза болду. Учурда 2 мугалимдин абалы оор деп бааланууда. Ал эми 3 мугалим хирургия бөлүмүндө дарыланып жатканы кабарланды. Мектептин математика мугалими Сүйүнбү Момунбаева алган жаратынан улам каза болду. Буга байланыштуу министрлик маркумдун жакын туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Ошол эле учурда жабыр тарткандардын батыраак сакайып кетүүсүн тилейт деп жазылат маалыматта. Азырынча Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жана саламаттыкты сактоо министрлигине чалып, жооп ала албадык. Булак Супер Кежи. Кара сууда орто кылымдарга таандык кумура табылды. Озгур айылынын Даңги суусунун жээгинен орто кылымга таандык кумура табылып, эртең музейге алып келинет. Бул тууралуу Сулайман Тоо музейинин соц тармактагы баракчасына жазылды. Мындан бир жума мурда Кара суу районунун Озгур айылынын Даңги суусунун жээгинен жергиликтүү тургун Медербек Аккулов мал айдап жүргөн учурда жер астынан кумура көрүп калып таап алган. Жааган жамгырдан улам жер бир аз сүрүлүп көрүнгөндүктөн өз алынча казып көргөн. Бүгүн жерине музей директорунун милдетин аткаруучу Ошмонун Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасынын башчысы чогуу барышып, кумураны көрүп келишти деп айтылат маалыматта. Анын бийиктиги 1,20, 1,30, диаметри 80-85 см. Айланасынан да кумуранын калдыктары чыккандыктан ал жер устакана болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Ошондой эле мындай кумураларга дан сакталган. Булак Сереп Кежи. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун атынан Жалал Абадтын тургундарына ооз ачар өткөрүлдү. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Ага ылайык мамлекет башчысынын атынан кечээ 14 апрелде Аксы, Ала Бука, Чаткал, Токтогул райондорунун жана Таш көмүр, Кара көл шаарларынын тургундарына ооз ачар өткөрүлдү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев катышты. Алар президенттин атынан сөз сүйлөп, Жалал Абад облусунун жашоочуларын ыйык корозо айы менен куттукташты деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи. Астанада кайрадан кыш. Шаарды кардуу борон каптады. Астанада кардуу борон каптады. Синоптиктердин маалыматы боюнча мындай туруксуз аба ырайы дүйшөмбүгө чейин күтүлөт деп билдирет Тенгер Ньюс Казакстан. Маалым болгондой, буга чейин синоптиктер шаарды кар жаап, абанын температурасы түнкүсүн жана күндүз 5-7 градуска чейин төмөндөй турганын эскерткен. Учурда борбор калаада кар жаап, шамал жүрүп жатат. Абанын температурасы -7 градусту түзүүдө. Булак Назар Ньюс Кежи.